Турмуш кээ бир адамдарды карап жылмайса, кээ бир адамдарды таштай муздак, каардуу жүзү менен карайт эмеспи? Турмуштун мына ушундай көз карашына кабылган каарманыбыз Гүлнур айым 4 баласын бооруна кысып, ушул вагондо күн кечирип келет. Мен өзүм жөнүндө тааныштырсам, мен Ысык Көл областына караштуу Түп районунан Талды Суу деген айылынан болом. 1982-жылы төрөлгөм ошо Талды Сууда. Талды Суудан багы атам кайтыш болгондон кийин, бир туугандарым жок болгондон кийин, Төркүндө эле жок экен эч кимиси, бир тууганым жок болгондон кийин бияка 1998-жылы келгем. Ошондон бери Швеяда иштеп жүрдүм. 18 жыл болду Швеяда иштегениме. Нарынга турмушка чыккам. 4 балалы болдум. Кудайга шүгүр, 2 эркек, 2 кызым бар. Мен бутум биринчи сынык эле деп баягы эме коюшкан, гипс деп, андан кийин эме тронт деп азыр эме кылып шлангысын алмаштырып, аны 8 жылда бир алмаштырып турат экенсиң. Кыйналып, ушинтип калдык эле. Балдарымдын атасы да ошо момент таштап кетти эле. Азыр ошол жерде чогуу иштешкен коллективдеги эже жардам берип, ошонун жардамы менен ушул жака келип калдык. Кыйын болду ошо. Ал кызым, кичинекей кызым эмчекте болчу. Мен как раз ушу больницага жатып калган маалда жанында алып жаттым. 21 күн жаттык экөөбүз больницада. Кыймылдай албай. Айла жок, анан эмизиш керек, ага тамак беришиң керек. Бирөөнүн колуна да, бирөөнү да бере албайсың да. Жаттык кызым. Бул кичинекей 4 болчу. Бул да жүрдү жөргүлөп. Бара турган жери жок деп эле айттым врачтарга. Балдардын чоң ата, чоң энелерисин кайын журтуңузчу? Чоң ата, чоң энеси биз турмуш куруп үйлөнүп баштаганда каза болуп калышкан экөө тең. Мен кайненем көрүп калдым, кайнатам көргөн жокмун. Сиздер жолдошуңуздар экөөңүздөр баягы сүйлөшүп эле, бири-бириңизди жакшы көрүп эле үйлөнгөнсүздөр? Жок, сүйлөшкөн эмеспиз, экөөбүз бир эле таанышып эле анан ала качып кеткен мени. Бир эле таанышып, андай ошол заманда ошондой болчу, ала качып кетмей заман болчу да. Ошону менен мен деле кетем деген, мамам дагы барган жериңе жашашың керек дегенден эле калып калып. Анан эмне болду билбейм, Москвага иштеп келем деген боюнча андан бери мынакей туура 6 жыл өттү. 6 жылда бир эле жолу байланышты? Бир эле жолу байланышты. И то анда дагы балдар кандай, жакшыбы, өзүң кандай деп сурады. Мен жакында барам деди, ошону менен эле жок болду. Андан ошол номерге кайра чалып аттым, жок. До сих пор азыркы маалга чейин эле байланышканга аракет кылам мен деле. Жок дегенде мен сурабай эле койсуң, Кудай шүгүрмө, ден соолугум жакшы болуп калды. Мен такыр эле баспайт, уже жүрбөйт деп больницадан чыгарып берип коюшкан. А сиздер ал кырсыка чейин жакшы эле жашачусуздар да, э? Жакшы эле жашачубуз, мамилебиз деле жакшы болчу, бүт баары жакшы болчу. Анан бул иштебей калгандан кийин мен кантип агам деп ойлоду, же эмне кылды билбейм. Кандай ою менен кеткенди эле билбейм, мен до сих пор түшүнбөйм ошону. А Москвага кетерин сиз билген эмессиз? Кетип атканда айтып кеткен, мен Москвага кетип атам. Барып келейин деп, андан мурун деле айтып берчү, мен Москвага барып келейин, иштеп келейин, балдар чоңойтолу. Бул кызым тааныбайт, атасы ким экенин деле билбейт. Булар менен уруша кеткенде, бар Рустамга кет деп урушат тиги кызынчы. А сенин атаң ким деп тигилер дагычы. Мен больницага кетип атканда бар болчу, мен чыгып келгенден кийин жок, ошо менен келген жок. Даже больницага да барган жок. Мага чейин бирөөнү алган экен ал. Алып
Анан ушул аял кайра чалып атат, андан бир балам бар болчу деп айтып жүрчү негизи. Да анан унчукчу эмесмин. Кийин ошо уктум, эмеден Москвадан келиптир. Бир эки кызы бар, бирөө менен жашаптыр дегенден дедим. Анда ошо семьясына кеткен турбай, мейле Кудайга шүгүр өзүм деле багып алам дедим дагы. Мага уже кереги жок болуп калды. Ошондон да өзүм таштап ийдимби, ортодон аябай эме болду. Почти бир жылдай стрессте жүрдүм, ыйлап. Калп айтканда эмне даже эме кылдым. Ичип да көрдүм, өзүмдүн стрессимди өзүм сыймайт этейинчи деп. Ыйлаган күндөрүм болду. Мейли, кетсе кете берсин. Азыр булар балдарым, берки балам чоңоюп калды, улусу. Угузбаңызчы, бизге кереги жок деп турушат азыр. Коллективдер, баягы эмелердин баары келип атышы, эмне ушунча жатып аласыңбы? О балдарыңды карачы, чырылдап атат, ыйлап атат. Күчтөнчү тур болду. Анан баса албасам, балдарымды карай албасам деп эле жатып алгам болду мен. Башка вариантым жок деле калды. Бутум басса да кичине кыймылдап кетет элем деп ыйлап жатып алган окшоймун да. Мынакей чоңоюп келатабыз. Тетиги кичинекей кызым атасын тааныбайт. Аны 7 ай кезинде эле таштаган. Андан бери мына 5ке чыкты ал кызым. Ал билбейт. Ошо өзүм жөнүндө айтсам, анан иштеп жүрүп эле бутуман жаракат алгандан кийин үйдө отуруп калдым монтип. Дагы кыргыз чогуу иштешкен коллективдерим, эл журтум бар экен, ошолордун жардамы менен больницадан чыгып, эки балам көлгө алып кетишкен, баягы аталаш бир туугандар болуп, ошол жакта жүрүп келишти. Мына азыр жаңы кайра өзүм алып атам. Бирөөнүн колунда жүрүш деле кыйын экен. Ыйлашты. Кичинекей кызымды эптеп багып, мынакей чоңойтуп, ар кайсы жакта өсүп калышты. Эптеп, эмеле чогултуп баарын тең. Тиякта бир өсөт, биякта бир өсүшүп, ар кандай тарбия болот экен да. Ошо ар кандай тарбияга көнбөсүнчү баарын тең эле чогултуп өзүм колума алайын деп, баарын ошо вагон болсо дагы кичине кепе болсо да үйүң болгону жакшы экен, баарыбыз чогуу болгонубуз жакшы экен деп, ошол жакта мына жашап атабыз. Баары тең үчөө окуйт мектепте. Тиги кичинекей кызым экөөбүз эле азыр үйдө. Анан бияктан кыйналганыбыз ошо эмеге жаныбыздагы мектеп 88 албай койду, бизге карабайсыңар деп. Жолдун ар көзү ар жакка карайт экен. Бер көзү эме бияка 14кө. Карла Маркса менен Кайназаровадагы пересадка менен барып келип атышат үчөө. Ошакта окуп атышат азыр. Канчанчы класс окушту? Тиги 5, тиги 6, анан бул 1, 3. Биякта жашаганыбызга быйыл декабрда, мына декабрдан жаңы жылга жетпей 20-сынан кийин мына 3 жыл болот ошакта жашап атканыбызга. Буга чейин эме жакшы эле, эч кимден неме болбой эле келатканбыз. Анан баягы ден соолугума байланыштуу болуп калдым, жатып калдым ортодон. Жашаганыбыз вагон болсо кышында суук болот, бирде ысыйт, бирде үшөйбүз чыгып, ар кандай болуп. Дагы жакшы, бияктагы байке жардам берип, азыр светине эле эптеп төлөп беребиз. Жакшы, так, шүгүр. Мамлекет тарабынан деген 3 балама эме 2400 сом алам айына. 3 балага биригип? 3-өнө биригип 2400 сом алам. Бул жак деген бир эле киши хозяйны общий бир эле байке бар ушул жерде, молдо. Бир 70ке чыгып калган бир киши бар. Ушул киши карайт.
Анан кээде урушуп кетет, сетин акчасын бер деген күндөр болот. Анан эми байке күтүп туруңуз десем кетип калат, эртесини кайра жакшы сүйлөп келет, жакшы байке алып. Көп жардам берди мына. Башка эчтеке сурабайт. Только ошо сетин акчасын сурап коет бизден. Калган баарын өзү эле эме кылат окшойт. Могу балдарым келген аябай жыргап калдым. Могу жакта станкага токтогондорго эме кылып таштырып алчумун, ушинтип толтуруп алсам, биз эми көп деле ичпейбиз, баягы чай, пай, тамак-самакка кичине адам болсо деп таштырып алчумун. Азыр балдарым келип жыргап калдым, ошолор ташып атышат. Кир жууганда, обязательно кир жууганда өтө кыйналабыз да. Кыш келди, буга чейин деген эме болуп атканбыз, обогреватель сайып алып эле. Анан свет кетет, тигинтет, минтет деп аткандан кырылып деле жашап жүрөбүз, чыгып жанан. Бул эме өткөндө арабтардан жана кыз Куран деген эмеден келишти. Арабтар бар экен, көмүр түшүрүп беришти. Анан могу мешти орнотуп беришти. Жыргап калдык азыр. Анан бирок бир жагы бар экен, ама түтөп, эме чыга берет экен, эс чыгып, шамал болгон сайын эле түтөйбүз. Кичинеден баары салып коюп атабыз. Бияктагылардын баары отун, андай мындай алып келип берип атышат. Ушуну менен жылынып, бирок Кудайга шүгүр. Өткөндө аябай эле үшүп атканбыз, азыр жылып калдык. Майкачан жүрүп калдык. Мунун немеси ис чыга турган коркунучу жок бекен? Чыгат экен, ошого сактанабыз да. Ис чыгып баратса эле баягы эме кылып өчүрүп, эшиктерди ачып, эме кылып, мен сак жатам өзүм. Эмне болсо да ушу балдарымды карайм да, эмне кылсам дагы чыгып жумбай турушум керек болду ушуларды.